Борбордук шайлоо комиссиясы күн мурун электрондук эсептөөчү тутумдун жыйынтыктары чыккандан кийин дароо добуштарды колго саноо процедурасын баштаган. Мыйзамга ылайык кандай гана шайлоо болбосун, добуштар колго саналгандан кийин гана ар бир аймактык шайлоо тилкесинин протоколу түзүлүп, мына ошол сандар гана расмий жыйынтык үчүн пайдаланылат. Азыркы учурда кол санак уланууда. Дагы эле келип атат, процесс токтобой эле жүрүп атат, иш жүрүп атат. Мыйзам боюнча бул электрондук эсептөөчү урналардан келген маалымат, бул алдын ала маалымат деп эсептелинет. Жыйынтык кол менен санактын жыйынтыгы менен чыгат. Биринчи бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлердин добуштарын санап, толугу менен протоколдорго жазып, бекитип, андан кийин партиялык тизмелер менен добуштарды санайт. Биринчи партияга санайт, анын ичине талапкерлерге санайт. Анан бул өтө узак убакыт алып коюп атат да. Кечээ добуш берүү аяктагандан кийин алдын ала жыйынтыктар боюнча парламентке өтпөй калган партиялар автоматтык эсептөөчү тутумдун маалыматтарын жүйө келтирип, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыктарын айтып нааразы болушкан. Адистер бул жолу шайлоо өнөктүгүн таза жана ачык айкын өткөрүүгө болгон күч аракет жумшалганын белгилешет. Эл кандай добуш берсе, ошого жараша жыйынтык болду дешет. Жалпысынан шайлоо таза өттү десем болот. Баягындай массалык түрдө машина менен ташыган, жолосо акча сатып алуулар, форма 2 деген болгон жок да. Бул сапар бул чындык эле болду. Анан эми кээ бир партиялар кечээ айтып атышат, мындай биз бул шайлоону жокко чыгарышыбыз керек кээ бир жерлерде. Ооба, эми алардын өзүнүкү, биз демократиялык мамлекет жашап аткандан алардын айтканга өз укугу бар. Бирок жалпысынан шайлоо таза өттү дейм. Учурду эске алганда, сиз өзүңүздөр билип турасыз, мамлекет азыркы учурда өтө ынтымакчылыкка, саясий туруктуулукка, биримдикке муктаж болуп турабыз да. Муну да эске алышыбыз керек. Элдин бир адамдын же бир партиянын кызыкчылыгы жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгына өтө турбаш керек. Айрым партиялардын өкүлдөрү нааразычылык билдирип, бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына тынч митингге чыгышты. Кээ бирлери кол санактын жыйынтыгын күтөлү дешсе, айрымдар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыктарын айтып, жыйынтыкты жокко чыгаруу ойлорун ортого салышты. Жалпы Кыргызстан боюнча мисалы добуш сатып алуу же административдик ресурс дегендер болсо, ошол участкалардын көпчүлүгүндө жокко чыгарылган болсо, анда барат да. Бирок бул шайлоодо мына 30 жылдык тарыхтагы бирден бир таза шайлоолордун бири болду десек болот да. Муну эл аралык байкоочулар деле айтып атат. Баардыгы да айтып атат. Биз да белгилеп кетебиз. Айрыкча былтыркы шайлоо менен быйылкы шайлоонун айырмасы өтө чоң. Эл деле көрүп турат аны. Учурда добуштарды колго саноо уланууда. Бул процедура аяктаган соң Борбордук шайлоо комиссиясы расмий жыйынтыкты жарыялайт. Ал эми адистер партияларды жана анын талапкерлерин ар кандай чагымчылык калтырбай, туруктуулукту сактоого чакырышат. Самат Айсипов, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.